Belgilerden qaysınысы артқа qayrılğanğa ruxsat berет. Hazır bizge 3 belgi көрсөтүлүп атат, карагыла. A belgisini qarayız. Бұл қандай белги? Милдеттендирүүчү белги. Егер сиздер кесилишке барганда, мисалы ортодогу баягы үзүлбөгөн сызыктын жанында турган болсоңуздар, ошол жерден ушул белги сиздерге солга бурулганга рухсат берет. Бирок солга бурулганга рухсат берген артка кайрылганга да рухсат берет. Ошондо бул белги артка бурулганга рухсат береби? Берет. Демек А белгисинде артка кайрылса болот. Эми Б'ны карайбыз. Кандай белги турат? Эгер кесилиште алдыңардан ушундай белги чыккан болсо, солго жүргөнгө тыюу салат. Бирок солго жүргөнгө тыюу салган артка бурулганга тыюу салбайт. Демек бул белгиде дагы артка жүрсө бурулса болот. Эми В'ны карайбыз. В кандай белги? Эгер сиздер кесилишке барганда алдыдагы туурадагы жолдо ушундай белги турса, демек бир багыттуу кыймыл экенин көрсөтүп атат. Ошол жерде кесилиште артка бурулса болобу? Болот, рухсат берет, эч кандай тыюу салуу жок. Демек В'да дагы артка бурулса болот экен. Демек ушул 3 белгиде тең кесилиштерде артка кайрылганга рухсат берет экен. Ошондо туура жооп кандай экен? Кайсы белгилер рухсат берет дегенде баары деген жооп тура болот. Ошол баары дегенди белгилейбиз. Сиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.